Кочкор районунун Кара Суу айылында аялдардын фитнес залы иштеп жатат. Элеттеги мындай шартты айымдар ишке ашырды. Дайыма эркектер үчүн эле спорт зал, спорттук ирим, футболдук талаалар болгон. Анан ал эми аялдар үчүн эч кандай эс алуучу жайлар болгон эмес. Анан ушул фитнес борбор ачуу менин оюма келди. Айыл өкмөтүбүзгө кайрылып, бул идеяны түшүндүрүп айтсам, бул долбоор колдоого алынып, анан мындан ары ишке ашты, Кудай буйрса. Аябай көп келип атышат. Бир группада 12ден аял келет. 2 сменада жумасына 3 жолу машыгып жатышат да. Аялдардын бул сыяктуу алдыга умтулуусунун мыкты үлгүлөрү Бишкекте өткөн аймактардын форумунда көрсөтүлдү. ЮСАИДтин ийгиликтүү аймак 2 долбоорунун жардамы менен таза суу, санарип сабаттуулук, түрдүү ийримдер сыяктуу бир катар долбоорлор ишке ашырылды. Мындай маселелерди чечүүдөгү аялдардын жигердүүлүгү жогорулап жатат. We know from examples around the world that the more engaged women are in government. Биз коомчулукта айымдарды саясатка, чечим кабыл алууга катышуусун колдоп берүүгө чакырып жатабыз. Себеби дүйнөдө аялдардын жардамы менен өнүгүүгө өбөлгө түзүлгөн мисалдар көп. Калктын бир бөлүгү коомдук турмушка аралашпай калган жагдайлар өкүндүрөт. Бирок Кыргызстандын аймактарында акырындык менен аялдардын аракеттери көзгө көрүнө баштады. Алардын айрымдарын гана атай турган болсок, алайда экологиялык көйгөйдү чечип жаткан, чүйдө болсо кургагучка каршы күрөшүүдө үлгү көрсөткөн айымдарды алдыңкы ишмерлер катары эсептесек болот. Көйгөйлөргө башкача көз караштары менен карап, чечүү жолдорун табуу кыйын экен. Бул учурда аялдардын баягы табышкердиги, өзгөчө бир ой жүгүртүүсү, башкача ишке кылган мамилеси чоң бир жардам берет экен, жана башкаларга үлгү болуп бере алат экен да. Жергиликтүү занчка башкаруу органдары калкка сапаттуу, натыйжалуу, туруктуу кызматтарды көрсөтүүгө тийиш. Биздин ЮСАИДтин ийгиликтүү аймак 2 долбоору ушул кызматтарды жакшыртууга өзүнүн салымын кошуп келүүдө. Жылыга өтүүчү аймактар форуму жергиликтүү занча башкаруу органдарынын ишин жакшыртууга жакшы бир талкуу, тажрыйба алмашуу аянтчасы болуп келүүдө. Аймактардагы аялдардын ишмердиги тууралуу сөздү уланта турган болсок, бир да райондо аял жетекчи жок. Ал эми акимдин орун басарларынын 30%-ын айымдар түзөт. Алар көбүнчө социалдык маселелер менен алек. Жалпы өлкө боюнча 4 гана айыл өкмөттүн башчысы аял киши. Ал эми айылдык кеңештердеги 9000ден ашык депутаттын 38%-ын айымдар түзөт. Себеби жогорку кеңеш сыяктуу эле жергиликтүү кеңештерде да гендердик квота каралган. Калыгул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.